Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Маданият жүзөө программабыздан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин мейманыбыз кино жана театр дүйнөсүнө ополтоодой салым кошкон Кыргыз Республикасынын эл артисти Замирбек Сооронбаев болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бала чагыңызды кайрылсак, кайсы жердин кулуну болосуз? Бул Кыргызда киндик кан тамган жер, ана ата журт деген түшүнүк бар да. Мен ата журтум ошо Кочкор району Мантыш айылы. Өзүм төрөлүп чоңойгон жерим Нарын шаары. Ошо Нарын шаарында төрөлдүм, ошол жерде чоңойдум, окудум, мектепти бүттүм, анан кийин буякка көчкө келдим. Канча бир туугансыз ата энеңизге кайрылып өтсөңүз? 6 бир тууган. Ошон азыр үчөөбүз калдык. Үчөө бул дүйнө менен эрте кошо ичип кетип калды. Атам дагы апам да кетип калган. 4 эркек, 2 кыз. Мен эркектин кичүүсүмүн, эң кичүүсү, кенжеси. Атам болсо өмүр бою ошо мамлекеттик кызматтарда иштеп, өзү экономист болчу. Мен болсо тайэнемдин өзүмдүн ошонун колунда өскөм, чоңойгом. Мен тайэнем Айтылуу 19-жылымдын улуу манасчысы Тыныбектин карындашы. Тайэнем колунда чоңоюп, бала кезден жомок, ошо Тыныбек атабыздын баягы окуяларын угуп, Актан атабыздын окуяларын угуп, апам ушундай сөз бар эмес эле. Ошол таасир берди болуш керек, ошондон эле мына ушу театрды айлап калдык да. Чыгармачылык дүйнөсүнө кандайча аралашып калдыңыз? Ата энеңиздер каршы чыккан жокпу? Биз окуучулугун 70-жылдары Нарын музыкалуу драма театры бар деп гүлдөп турган кези болчу. Эмнегедир ушу театрга баргым келе берчү. Анан бир дагы ушу жаңы спектакльдерди кой берчү эмесмин, барчу мындай. Мен өзүнө тарта берчү эле да. Окууну бүтсөм, ушу актерлук кесипке барсам деген ой деле жок болчу. Мен актерлук окуу жай бар экенин деле билчү эмесмин. Анан окууну бүтүп, үйдөгүлөр менин врач болушумду аябай каалашчу. Анан мектепти бүтүп анан кийин бияка мединститутка келип, паркта экзаменге даярданып жүрүп, анан кийин жарнаманы окуп калдым да. Москвадагы театралдык окуу жай. Кашанын ичинде вуз деп жазылып туруп, высшее учебное заведение. Кечинде апшиче барып жатып, түнү менен Москва түшүмө кирип чыкты. Сурадым да, эмне түшүндүрүп бериштер ушундай. Кимдер алат? Москвадан мугалимдер келет, анан бир жерден да кошулат. Мен өз документимди алып алдым. Эч кимге айтпай, үйгө айтпай. Анан барып тапшырдым. Анан тапшырып, ал убакта 5 тур менен өтчү. Бир эле ушу спецтен 5 жолу бересиң да. Биринчисинен өттүм, экинчисинен өттүм, үчүнчүсүнөн өттүм. Ого өтөр. Улам бир турдан өткөн сайын ишеним пайда боло берет экен да. Мен өттүм балда, Кудай берсе Москвада окуйм деп атып. Анан 4-чү турга келгенде курап калбадым ба. Анан Асанбек Станов анан да замминистр болчу. Ошо жигиттерге. Сен бала жакшы экенсиң. Сен кийин кел, кийин дагы болот. Сен боюң кичинекей экен, сахна деген бойлуу болуш керек. Бой болуш керек, өң болуш керек деп ошентти. Ичиме этим эле ушундай орт жалым болуп кетти. Аябай жаман болдум. Чыгып кеттим, ошентип курап калдым. Анан бала кезимден өжөрлүгүм бар эле. Мен буларга баары мен доказать этишим керек. Анан 2 жылдык студияга келип кирдим. Бакен Кыдыкеева ушулар алып аткан экен. Сен бала ырдайсыңбы деди. Анан кичине ырдайм десе, кичине ырда деди. Анан эстенелерди ырдап берди. Бир эле куплет ырдаган. Болду токтоду. Дагы уладым экен деп. Сен өттүң бара бер деп койду. Чыгып эстеп балдар эмне болду дейт. Мен өттүң десем. Ким ишенбек эле. Биринчи эле киргенден аякта деле ошондой шарт жарады. 3 тур. Өзүм ишенбей. Анан 1 жыл окуп, кыргыз драмдын артисттерине кошуп, 3 бригада болуп кетишчү. Ош Жалалбат, Нарын көл деп. Ошо Нарынга Залкар актер комузчу Асанбек Кыдырназаровдун бригадасына кошуп, ал өзү менин тайкем болот. Ошонун бригадасы менен мени алып кетишти. Анан Акбозот деген спектакльде ошондо Жаңгоз деген жигиттин ролун беришти. Канча жашта элеңиз ошондо? Ошондо 19да. Анан кийин ошону ойноп, анан 2 ай командировкада жүрдүм. Эң биринчи аткарган Эң биринчи ошо Жаңгоз. Болот Шалтаев, Советбек Жумадылов, Асанбек Кыдырназаров, Алмазбек Усупбеков, Таттыбүй Турсунбаева. Ошолордун баскан турганын, тамак ичкенин, бири менен бири сүйлөшкөн ушу аңдып эле жүрчүмүн. Аябай кызыга берчүмүн да, жакшы көрчүмүн. Өзгөчө Болот Шалтаевди мен күмүр tutчумун да. Алгач эң биринчи ролуңузду жаратып жатып, ушу өзүңүз күмүр туткан актерлор менен бирге
ошо кыргыз Нарындын ошо театрында деп атпайсызбы, Муратбек Рыскулов атындагы. Анан кандай сезимдер болду? Өзүңүз мурун көрүп жүрсөңүз, эми өзүңүз чогуу аралашып аткарып жатканда ата-энеңиз дагы катыштыбы ошо көрүлүү? Жакшы суроо бердиң. Себеби баягы адам баласында деги эле кайсы тармакта болсун, уланбай өзүң туу тутуп неме кылып жүргөн кишилерди көргөндө андан дагы немелердин жогоруларын көргөн. Улам баягы кичине немен өтүтүң өзгөрө баштайт да. Нарында Капар Медетбеков, Бакирдин Алиев дегендер Кудай бетин салбасын. Ушундай көмүртүкчүбүз да. Анан кийин телевизордон көрүп мен Шалтаевди аябай жакшы көрчүмүн. Табалды Жукеев Пудовкин жөнүндө бир спектакль коюп ошону ойногонун көрүп ушундай бир машык болгом да. Анан ошол киши менен бир иштешип калдык да. Биринчи сезон ачылып, анан Кыргыз драма театрынын спектакли болуп калды. Анан Алтын аяк деген Бексултан Жакиевдин пьесасы боюнча коюлган спектакль болуп калды. Ошону барып залда мен мында чоң театрга кирип биринчи көрүшүмдү көрүп, анан мен эле эмес, мен курсташтарым баарыбызга. Анан көчөгө ачылганда эле айланайын, нары жак бир башка дүйнө, жомоктогудай да. Баягы 16-жыл үркүн кези келаткандар, аш лаңач. Ушундай бир башка денем чумурап башкача сезим болгондо. Андайынан Өлбөстүн үрөөнү деген спектакль бар болчу. Ошого массовкага чыгасыңар деп калды. Бакен Кыдыкеева менен Назар Кытаев чоң фигурадагы актерлор да ошолор ойнойт экен. Анан Наскемдин үнү да өтө жоон. Мен ошонун жанына туруп алып турдум, найза кармап. Ама шлемди кийип. Титирип атам кадимкидей. Алдыңкы авансыйна турам да, анан бир убакта чыдап турам да. Азыркыдай болсо бирдем импровизация ойноп антип кетесиң да, ал убакта баласында. Бизге бузуп калып анан кийин тили куп окуудан айдап кеткенде ошо чыдап келип турам. Башым кысып атат ушунчалык. Лүмөңдү тимир ушундай ооруп атат. Анан үстүнө тигишинин үнү өтөрүп эле. Ал жарып жиберчү деп. Чыккандан карасам мынау жерим чекем ушундай кылып шлем өтүп кетти. Канталап. Галикан Ибраева ижебиз директор. Балдар. Документтериңер биякта Ташкенттен театральный институттан мугалимдер келди. Алып кирип күчүңөр сынагыла деди. Анан сүйүнүп анан аяка тапшырдым. Тапшыргандан өтүп кеттим Ташкентке. Чоң профессорлордон окудум. Биздин Ташкент театралдык институт 45-жыл согуштан кийин ушу Ташкентке келип ачылганда Радун, Рубинштейн, Никифорова, Аджаева деген чоң профессорлор ошолордон окудук да. Өтө күчтүү мугалимдер. Анан жакшы кезде окудук. Өзүңүздүн бактыңызды дагы театр дүйнөсүнөн тапканыңызды айтып жүрөсүз. Кандайча таанышып калдыңыздар? Өзгөчө ушу жубайыңыз эмнеси менен арбап алды сизди? Биз бул жерде студияда көп чогулганбыз. Бул өзү таластык кыз экен, бирок биякта номер 5тен бүтүп турмайт. Биз келгенде бул эми киши бизден 1 жыл мурун шаар көрүп калган кыз экен. Эми ал убакта бизде шаардагы балдар башкача болчу. Кийингени, баскан турганы, сүйлөгөн сөзү маданияттуураак дегенде. Көрүп таанышып өтүп калдан курсташ болуп калдык. Мен өзүм бирдемени көздөп койсом ошонун аягына чыкпайынча жаным тынч эмес. Анан сөз айттым. Кыз жигит болуп сүйлөшүп калдык. Кыялданабыз. Кийинки жыл Ташкентке тапшыралы деп тапшырдык. Экөөбүз тең өттүк. Анан Ташкентте сүйлөшүп 3 жыл сүйлөштүк. Дагы Ташкенттен 3-чү курста анан үйлөндүк. Барганда бир 2-чи курста эле үйлөнмөкпүз анан. Аябай калчы жакшы окучу. Анан кийин намыстуу болчу, мен кичине кокус. Бир сабактан 4 алып калсам анан кийин күйөөгө тийип албай кое калды деп айтышат анан. 3-чү курстан анан мен үйдөгүлөр анан үйлөнгүлөм деп. Билчиде мурда эле тааныштыргам. Анын үй бүлөсү менен деле таанышканбыз сүйлөшүп жүргөн кезде. Биздин үй бүлө менен дагы анан келип 3-чү курсту бүткөндө анан экөөбүз үйлөндүк. 78-жылы. Туңгуч театрында да иштеп жүрүпсүз, ошондо да роль жаратып, ошол туурасында кеп козголсоңуз. Искендер Рыскулов деген улуу режиссер. Ошо киши Оштон бияка келип калды. Ошол киши менен иштеп жүрдүк анан. Иштеп жүргөн азыркы Марат Алышбаев деген эл артист. Ошо үчөөбүз анан кийин жакшы электе мындай. Чыгармачылык боюнча аябай жакшы элек. Алар Макем менен Искенбайке Ошто иштешип, аябай мындай бири-бирин жарым сөздөн түшүнгөн ушундай немелер экен. Кишилер экен анан мени өзүнө тартып, ошо Искенбайке анан бир ушу театрдын ичинде эме канбай атат да.
моок мамайдагы иштегим келет мен. Кичине бир группа түзүп албайлыбы? Студия ушундай иштейбиз деп ошентип калды. Анан макулдап анан жаштарды чогултуп, анан уюштурдук. Анан Жамал эже келип кошулду. Анан Жамал эже жанагы Жеңишкүл Өзбекованын Апам махабат деген пьесасы бар экен, шуну койбойлубу деп коелду. Анан ошону койдук биринчи. Ошондо да башка ролдун бирөөнү ойнодум мен. Анан Мунавияны койдук. 31-32 деле болчумун, ушундай жаш болчумун. Жамал эже ошо 50ге чукулдап калган кезде. Анан ошо Жамал эжеге арналып ошо Мунавияны Каза Такматовдун. Анан жаңа Алмаз Сарылбеков деген чоң режиссер бар, ошо коюп атат. Анан Узактын сен ойна деп калды. Жамал эже менен баягы сүйүшкөн, махабат ойнош керек. Жаш кезин бир актер, анан картаң кезин бир актер ойнош керек. Анан мен айтып атпаймынбы, бир ушундай бир өзөлүк сезим бар. Жаш кезимде өзүм ойнойм, картаңында өзүм ойнойм дедим. Анан бейилде анан кийин мага беришти. Анан жаш кезимде өзүм ойнодум, картаң кезинде өзүм. Аябай жакшы коюп койгон. Мен өзүмө да аябай жакшы түшүндүр ой. Баягы өзүнчө театр бололу деп университетте мен калып калдым. Аны Жамал эжелер бөлүнүп анан кийин кетишти. Менен баягы дарак бир жерден көрөт, кирдирамдан. Узат эле тартпасам, жаманат деле көрбөсөм мен кетпей эле коеюн деп мен калып калгам. Манастын уулу Семетейде сиз Семетейдин ролун, образын 25 жыл өзүңүз ойноп келдиңиз. Анан эсибизде да, бала чагыбызда да көрүп, ошондо сиз тиги жаш курак оттой бир жанып турган, жулунуп эмне кылсам мен укмуш жеткир аткаргансыз. Ошол туурасында бир эскерип өтсөңүз. Ол жобой менен кичимден болуп калып, мен ойноп калдым. Эртең менен эле директор чакырып атат дейт. Театрга келсем. Барсам Жалил Абдыкадыров, Жалил Садыков, Амангелди Керимбаев директор үчөө отуруптур. Кирдик. Анан Молдуке деп койчу, Молдуке кел деп отуруп. Азамат кечинде сен спектаклын көрдүк куттукташып. Манастын Семетей кандай көрдүңбү спектаклды? Көрдүм, ойнойм деп Семетейдин жигитин. Жагабы сага деди. Жагат аябай дедим. Жакса көрбөйсүңбү деди. Мейли агай дедим. Сыртка чыккандан жакем, эки жакем, Жалил Садык менен Жалил Абдыкадыров. Сен көр Батыр, кечөө сен ол жобойду көрүп ушу Семетейди көрүп кеттик. Элестетип. Ушуну көр деди. Макул деп анан мен сөзүм бүт жатка билчүмүн. Бала кезимде ошо окуп жүргөндө эле ушундай бир адатым болчу. Бир спектакльге кирип кичине бир эпизодуна качып койдум. Спектакль пьеса бүт жатты болчу. Бир күнү комсомольский собрание болуп калды. Мен ошо собраниеда бирдеме деп сүйлөсөм керек. Амангелди ай бала сайрайт экенсиң, сага атайын ишенип келеген жакемдер неме болуп атса. Кана сен Семетей даярдаганың деди. Аябай жаман болуп кетти. Мен деген ойлоп жүргөм да. Мен баранчан үчүн чыгасың деп айтышат экен деп. Ошондо Амангелди айтылса дагы деле жүрө бермекмин. Айтылбады даярда деп. Ошондон күпүлдөп урушты. Мен даярмын агай дедим. Даяр болсоң да көргөз эртең көркөм кеңешке деп. Жамал эже бардым, эже. Мен Семетейди ойнойн деп атам, кут сөбөткө көргөзүп атат, эртең тайторун чабыш көргөзбөйлүбү дедим. Апай кантип көргөзөбүз сен? Экөөбүз репетиция кылбасакчы тигине. Мен даярмын эже дедим. Эже мына кийин келем бир жерде кайталап коелу деп ошондо эртеси көргөздүк. Көргөзгөндө эле бүттү ойнойсуң, кабыл алында. Страшно кийим тикиле эртең кечинде ойнойт деп койду. Ошентип эртеси кечинде ойноп калдым. 25те болчумун. Анан кийин ошондон 50 жашка чейин ойнодум. Анан 50ге чыккандан баягы жаш дегенди төткөн, курак дегенди төткөн. Анан Айсыз Мурадилаев деген өзүмдүн окуучум, заслуженный артист. Курсташымдын баласы, ошого даярдап, ушуну ойногум балам. Анан сахнага чыгып башына ак калпак кийгизип турган өткөзүп бердим. Маласка кирип, Маласка буран чакырып, тайтырысың бул жерден бугарга сүрөп алалык. Чыгып келсе тайтыроо дегениңе көрөмүн. Байгестин бардыгын силерге беремин. Андан тышкары ушу Манаста эле, ушу Манас эпосунда көптөгөн образдарды жараттыңыз. Анан ошо Бобек Ибраев койгондо трилогияда. Ана киши мен эпикалык чыгармалардан көп көрчү эле да мен. Сейтекти коюп калды, Сейтекти койгондон Гүлчөранын образын берди мага. Гүлчөраны чыгардым. Мен Канчораны Раматылык Имаш Эшимбеков ойночу эле. Ал киши 92-жылы кайтыш болуп кетти. Бокем чыкырып алып айтты. Мен экинчи составымда бар эле да Гүлчөрдө. Эми сен бул материалды аябай ине-жүнө чейин билип калдың. Башка жаңы бир вникать эткенчекти ошон үчүн Канчораны ойно дебай.
анан канчыр ошентип Гүлчөрөндө канчырондо ойноп калган машыр. Айкөл Манастуу андан Бокмурунда ойнодум биринчи. Андан анан Алмамбетте ойнодум. Ошентип аны ойноп калдым да. Сизге мына жүрөгүңүзгө эң жакын образ ким? Кайсы ошо каарман сизге ошо Манас эпосунда? Манас эпосунда мага Алмамбет аябай жагат. Эмнеси менен да? Анан Гүлчөрө дагы. Мен эми баягы мындай да. Мен ушу институт бүтүп келгенден баштап эле театрда баягы эпикалык чыгармаларда жылаң оң каармандарды ойноп, эрки күчтүү образдарды ойноп ошого неметип калганмын го дейм. Бокем кырак режиссер болчу. Сындырыш керек анан жана Канчыранын образын бар, терс образ. Анан Канчыранын образын ойнодум. Анан өзү негизи мага баары тең эле жагат. Ушу ойногон ролдорум эпикалык чыгармаларда. Себеби мен бала кезимен ичимде өзүм билинбеген даярдыктарым болсо керек, мен анткени эпосту, кенже эпосторду көп окугам. Жана апаман көп нерселерди Тыныбек Манас жөнүндө көп окугам. Сиз жараткан ролдоруңузду көрүп кубандыбы? Апам 83-жылы кайтыш болуп кетти, көбүн көрбөй калды бечара. Бирөөүнө да катышкан жок. Катыша албай калды. Өзүм төрөгөн апам көрдү. Көрүп калды киши. Агаларым көрүштү. Мен эң улам мен артист болгондум, аябай катуу каршы чыккан. Бирок кийин театрга келип көргөндөн кийин өзгөчө 2001-жылы мен 25 жыл чыгармачылык кечем болду. Манастуу Семетей менен бенефис жасагам. Анан көрүп анан ушунда сахнага чыгууну өзү айтты. Мен сөзүмдү кайра алдым. Көрсө инимдин жолу ушул турбай өзү. Мен врач болсом дедим эле деп ошондо өзү айтып берди. Ушундай болгон. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дегендей, ошо чыгармачылык үй бүлө ошо бир сахнада ойноп, бир жерде иштеген. 40 жылдан бери баш кошуп бирге жашап келесиздер. Турмуштун өйдө ылдыйын бирге көтөрүп дегендей. Ийгилиги, ушу сыры эмнеде? Экөөбүз сүйлөшүп кыз жигит болгондон баштап эсептесек 45 жыл болду. Үйлөнгөнүбүзгө 41 жыл болду. Анан агыл кызыл кыздуу болдук. Чогуу окудук, чогуу иштеттик. Мындай жарым сөздөн түшүнөсүң да. Мен мисалы үчүн ошо режиссурага өткөнүмдө, педагогикага өткөнүмдө мага өмүрлүк жарым жардамынан башка зыяны тийген жок. Анткени колдоду. Спектакль коюп атсам да, могу жер мындай кылып көрбөйсүң, тигиндей кылып көрбөйсүң деп айтат дайыма. Мен айтканын угам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүндө мына бир кызыбыз бар. Улуу кызыбыз азыр Турцияда иштейт. Алда мугалим, орус тилчи. Анан уулду болгонбуз. Уулумду билесиңер да. Айбек Замиров деген ырчы ошол уулум. Ошол Кудайга шүгүр эми өстүбесин чыгарып, жакшы чыгармачылык немесинде кайнап. Ар дайым ошо элдин алдында ошондой эле көңүл чордонунда жүргөн киши үйдө отуруп калган аябай чоң сокку болуш керек. Өзгөчө актер жана ошондой эле белгилүү адамдар үчүн. Сизди 10-чу театралдык фестивалда калыстар арасынан көрүп, биз аябай сүйүндүк да. Ким сунуш кылды, кандайча келип калдыңыз? Жюринин составын бекитип атышынан кийин биздин театрдан ошо баягы уюштуруу комиссиясы Асылбек Өзбеков, Жаныш Кулманбетов, Кайрат Иманалиев ошолор мени сунушташыптыр. Анан Асылбек мага звонок этип калды. Курсташым да, театрдын директору. Замка коляскаң деле бар турбайбы, эч ким неме албайт экенсиң. Мен үйдө коляскам эме да, автомат аккумулятор менен жүрөт өзү. Анан келип мындай элге аралашып, эл деле сагынды сени. Өзүң деле сагынып калгансың. Калыстар тобуна иштеп бербейсиң деп. Анан баягы өзүм ичимен өзүң айтканда бук болуп, эме болуп турган жаным дароо макул болдум. Ойлонбой барам дедим. Анан неберем бар театрга түшүрүп коет. Мындайда мындай кирем. Атырган иштедим баягы бүт бардык бир да спектакль калтырган жокмун. Баарын көрүп, өзүм аябай эметип. Мындайча айтканда биягым өзүмө да көп нерсени алдым. Оюмду айттым, ошентип калыстарга ошентип кирип калгам. Театр актеру болуп жүрүп, ошо кино актеруна дагы өттүңүз. Анан кандайча аралашып калдыңыз кино жаатына? Кинону ким эңсебейт? Актердун баары эңсейт.
Bizde men жаш кезимде аябай киного түшкүм келчү. Бирок бул буйрук экен да. Мен киного кеч келдим. Ал убакта Союздун ушул кээ бир киного чакырганда Оралча театр уруксат берчү эмес. Анткени мен репертуардын баарында барбочумун. Мырза Айдаралиев деген менин окуучум өзү менден өткөн. Ошол агай мен бир кино тартайын деп атам, ойноп бербейсизби деп калды. Эмне кино алып кел сценарийиңди. Ушундай Шайтан араба деген. Окуна мен кимди ойнойм десем, мына бандиттердин башчысын ойноп бербейсизби. Мен деп ошого тартылдым. Биринчи. Мына балага көп болду машкарлар. Спортчу береби. Мындай балдар секенден жетип олдуруп болду. Казак фильмге барып, казак фильмде Мустафа Шокай деген биринчи Түркистан мамлекетин уюштурабыз деп өткөн ошонун башында турган киши. Ошол жөнүндө фильм тартылып, мен ага Болот Шамшиев мени уштаптыр. Ушу бизде бир актер бар ошон неметте. Анан кийин Алматыдан келишиптир сизди көрөт. Анан Шамшиев менен же иштешпесем, эмнеге мени көргөзүп болду экен деп. Кийин баргандан кийин түшүнүп жүргөн көрсө, тарых сүрөтүндө аябай окшош экен мен ага. Өтө эле. Мына куюп койгондой окшош экен. Мен ошон үчүн неме кылган турат. Анан бирок сценарийди окусам, фильм анын 25 жаштар кездеринде экен. Мен уже 50ден ашып калганмын. Ай, мага болбойт да бул мен уже. Возрастым өтүп кеткен турбайбы. Анан режиссер да туура түшүндү ошону. Жак, сиз кетпеңиз. Могу устатын ойноп бериңиз деп болуптур да, анан ошо Мустафа Шокайдын устаты бар экен, ошону ойноп калдым. У нас нет пока возможности самостоятельно решать важнейшие политические вопросы. А я не торгую будущим, тем более. Мен ошол Шамшиев менен иштешип калганыма аз да болсо мен абдан сыймыктанам. Себеби мен ошол улуу режиссер, улуу актерлордун жакшы жагын алып калуу аркасында иш көрүп барам. Батыр деген бир фильм тартабыз деп режиссер бала чакырып калды. Анан сиз балетчи турбайсызбы? Мен бала кезимде ошо спортсмен болчумун. Анан сиз эми түшүнөсүзбү ошо балетчи жөнүндө деп. Анан кийин мейли ошонун атасын ойноп бериңиз деп башкы роль экен. Бул Батырды ойноп атканда актер жаш бала да. Баламды ойногон бала. Театрда тартып жибердим. Театр режиссер каткырып күлүшүп барды. О, жакып кылдым. Санап отуруптур да анан. 11-12 жол чаптыңыз дейт. Туура эмес реакция берип атсаң чабасың да. Тиги режиссер любой фильмде Замир Акем саны баарын акесинен кереңден сабап да жиберет. Максат осы эмне? Азыр мен айтам. Менин артымдан кайтарагын. Шабдан. Түшүнүн жокмун ата. Шабдан. Батыр. Шабдан. Батыр. Катуураак. Батыр. Жайгы. Батыр. Катуураак. Батыр. Катуураак. Батыр. Качан кала. Батыр. Батыр. Катуураак. Батыр. Батыр. Манас. Кээ бир эпизоддордо өзүңүз кошкон күндөрүңүз болобу ушу? Болот да, сөзсүз. Мисал үчүн. Мисал үчүн жанагы спорт интернатка бүгүнкү тил менен бандиттер келет да. Ошол жактан балдар тандайт да, бизге иштеп бересиң деп, спортсмен балдар. Бирөөнүн өпкөсүн койду. Анан тигилер сестенип, бул чала оңбогон чала экен, анан качып кетишет да. Анан алар менен мисал үчүн бандитке бандит тили менен жооп бериш керек. Анан болбосоң аларды мисал үчүн кой балдар койгула, булар андагы иштебейт булар. Булар спортсмендер деп түшүндүрүп бере албайсың да. Алар өзүнүн тилинде сүйлөшүп. Ошондой жерлерди кошконбуз. Мен катында ойнадым да, я. Жетиште келе. Мен эле шакашып калам. Али. Ошондой эле Геннадий Базаров ошо сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлап, атайын сизге кардап ошо Туздуу Тала ошо тасмасын тартканга өзүбүз да катышып келдик, көрүп дегендей. Анан ошондо да сиз ооруп жаткансыз да, ошого карабай
колясканын үстүндө дагы кадимкидей мындай укмуш ден соолукта кишиде укмуш аткарганыңызды көрүп аябай баа бердик чынындачы. Анан кандайча аткарып оор болду, ошол туурасында ой берсеңиз. Ишеним деген нерсе бар да. Анан тигил же бул иште болсун, деле эмнеде болсун жашоодо. Сага ишеним көргөзүп атса, сен ошол ишенимди канткенде аткарылам деген жолун издейсиң. Генов акенин мурда бир 2 фильминде мен эпизоддук ролдорду ойногом. İşteşkem 3 filmde oynayayım. Anan bir gün үйгө geldi Genov ake. Kandaysың? Жақсы байке ақырын. Бұлай деп тұрабыз. Мен бір маселеменен келдім саға. Мен о пьесаны білесің бе деді. Тұзды чөл Мырза Апартын бізде театрда илгери қойылған. Білем оқыған бұл пьесаны. Ушуну кино кылайын деп атам деді. О, жақсы байке қачан баштаган тасысам? Ошону менен сен менен кеңешейин деп келбедим. Сен ойношуң керек. Men atayın senaryo kılıp yazdım bunu. Sakarnap yazdım, sen prezident sen oynaşın gerek diyor. Bu kantip desem bana nice. Nereden? Piyesamla sağ kaldırdım diyor. Hemen senaryoda. Senaryoda piyesa başka da, senaryo başka yazıp geldi. Ama işte onun gitti. Onun iyice ayttı. Oy, sağ işin musun bilip ötüyorsan kıynalıp kalasın, ağ işinde kıynap koyasın, atkaz ber koy. Atkaz bir el bayıtam. Bir çeti, ayıpçam aytkanında tuğra oladı. Özü aytıp koydu, senin özün bile prinsipin var, men de bir cak var akımda. Ama çeylin barına, eme görünü bana. Barmandı, barpa koyayım da. Gene vayke, kanday oladım, zamir tural bay, tikintim atsa, telefondan süreçti uçunca. Ben erten baram da oturan, kayra geldi. Уже bir top gün ötüp kalgan. Bir ayda üşünde ötüp kalgan. Geldi gayra. Yine mınday. Men filmni konservasiya kıldım. 1 yılga. Emdi yılım mayda tatabı. Sen davay hareketten. Dana özüne gelgin. Gölge sen çüşün gerek. Oldu topka ketip kaldı. Anam bardağa içine probni sömkaya kaldı. Onda kalıp koçum. Onu mıntı koçum. Ona kalmam. Turup koçum. Jazadım. Da koydu. Emkicim da ketemiz. Gölde tartmaya aldık. Anan keyin ejen öz alып bарды. Maşina aydap alıp men salıp alıp büyük bарын alıp aldı işte. Darıp bardı emne gerek bolsa oşo bарын yapkan. Genov ake erten kayсы kusok tartabız dep surap alat. Ama bul kusok tik kusok sana gelip alın. Erten eldin bарын kıynap aylı deydi da. Geldi onun gözümde yaxşı görmeydi men nöbet albayım anan. Jatты tartmak oturup. 12 günde tarttık. Kaçan emgeki çoğun bul emede. Hagen. Ben jattayım ertem bunun sömke vargan men dapta yer baram. Aslında Genov akenin özünün işte metodikası var ayağı. Kıyında bilet. Süylep atıp anekdot aytıp atıp senin apravit etip koydu şol. Jere turgan nersene. Şardın eski ayantı menen taşka başımdı danıkıldatıp, dunkuldatıp alıp jiredi. Ne böyle dursam başım bağır şişigen, kantalap. Кино жаатында сиз көбүнчө кардуу атаны аткарганыңыз ушу менен эсте калат да. Анан көк салкында дагы ушу образыңыз элге азыркыга чейин мындай жакшы роль десек болот да. Үйдө жакшы эле атасызбы? Men özü негизи табиятымда кемчиликтерим көп мен. Кыялым чорт. Анын мунусуна карап эле айтып турам. Урушуп салышым мүмкүн. Анан өткөндө 16-жылы немеге Варансукада больницада жатсак, байча мени коляскамен сүйрөп мүнтүп келет, бир аял алдыма чыгып, "Моему бандит кишилерди оройбу" дейт. Кийин калчым. Бандит дегениңиз эмне dedi. Bu kinoda daima banditlerdi oynayıp kalıyor. Darba türüjende bu işte. Şimdi özü uyarıp ketip bakış. Ana keyin güldü gayabay. Mence görünüşüm oşunday, maneram oşunday. Bak ya şunu oynayıp verseniz dep. Janagı batırıp tartkan bala bolчу. Любительдер да кино. Оператор деле камераны коюп коет, кетип калат. Осветитель светти коюп коет, кетип калат. Ассистенттер жерден арасында басып жүрөт. Мугалим болуп балдар урушуп, артисттерди неме кылып көнүп калгам да. Сөгөм кыйкырып анан. Сөмүштү площадьта ар ким ордуңарда тургула. Коркушат багыштар. Тиги болсо сүйнөп турушсуз. Дес келгенде сонун колдор порядочный. Порядка болуп жүрөт.
Uyat da dedim ana. Artık bir yerde temtilinde bizden nimet ötüp üstüne basıp ketip kalasın ana. Tüy ayakta bu ayda öyle kıkırıp izlep düşürsün ana. Enek duraydı. Kanda neyim yok ya? Gelçilik herifler. Oğlum. Ошондой эле жаштар көптөгөн кинолорду тартып, ошондой эле белгилүү актерлор да тартылып калды. Анын арасында сиз дагы ошо анда дагы сиз мындай кардуу атанын образын жараттыңыз. Таксист кино тасмасы тууралуу. Окууну бүттүм дейт, 2 дипломум бар дейт, 3 дипломум бар деп азыркы жаштар деле жүрбөйбү. Эмнесе жумуш жок көчөдө. Анан жумушту бирөө алып келип бербейт да. Аракет кылыш керек, издениш керек. Эртең менен такси айдап беришти, сонун атасы айтат да, аталык милдет. Эй балам, мондай бар сен. Келеңдеп таксиңдарды арайда берайда жүр. А балам эмне кылып атат? Бар гонкага катышат. Улуу максаттар жок да. Ошондой максатта түзүлгөн фильм деп эсептейм мен. Жетшетен болды. Бак берген баласы кырачы. Байтайып таттагай окусун бүтүп, какайып иштеп атат бул жерде. Ал деле айлыгына дөңгөлөк ал. Сен окууну эмнеге бүттүң айтчы. Эмнеге бүттүң? Bir tattagay koyup bir kostüm giyip bir jumuş taap alып иштесең болбойбу? Стабилдүү жумуш. Не мына мына. Көптөгөн жаштарды тарбиялап, өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй, сабак берип келеткенсиз. Анан ошондо жаштардын документалдуу, кыска метраждуу тасмаларына катышып, өзүңүздүн да салымыңызды кошуп келеткенсиз. Кайсы фильмдерге чогуу иштеп калдыңыз? Туман деген ушу баягы эмеден мурунку фильм. Тузду тарадан мурунку. Ошондо мага келишкенде мен башкы режиссер болуп иштеп аткам театр. Нагай ушу bir эпизод роль ойноп бериңиз. Жардамыңыз керек. Ама боптур деп бардым. Анан барып постановкага жардам бериңиз. Көбүнчө бизде баягы диалогтор профессионал эмес артисттер ойноп атат. Ошо бандиттердин башчысын bir спортсмен бала неметип атыптыр анан. Алар билбейт да. Общение дегенди билбейт. Актерский искусстводо көрүү, сезүү, угуу деген түшүнүк бар. А дегенде көр, анан ук, анан жооп бер. Ошону туура кандай болуш керек. Анан ошолорго жардам берип мынтип атсам эле режиссер менен продюсер келди. Агай. Анан баягы өзүн туурап көргөзүп берип аттым. Мен эле туурасы жок дегенде. Эжемде туурай албайт. Агай биз чечтик. Бул ролду сиз өзүңүз ойноп бербесеңиз болбойт. Ушу баягы главарь. Агай сиз мону иштеп, кусокторду иштеп берип атканыңызды жакшы болуп атат. Көркөм жетекчи болуп бериңиз деп. Мен дедим, ушу көркөм жетекчи болдум ушу фильм. Туман деген фильм. Ты же знаешь, власть поменялась. Все в шоке. В стране бардак. Зато деньги могут все решить. Даже в это время. Деньги? А где их взять? Я все пытался продать. Недвижимость, машины. Никто не хочет вкладывать. Азыр дагы сиз үйдө жөн жатпай, ушу кошуна мамлекет болгон, ушу Өзбекстандын пьесасы Темир айым деген аталышындагы пьесаны которуп жатыпсыз. Өзбек тилин мындай эркин сүйлөйсүз, кандайча ушу которуп калдыңыз? Эми Асылбек Өзбеков мен курсташым да. Ташкентте чогуу окуганбыз. Театрга директор болуп келгенден анан бул эми театрга бир келген жетекчилер ошо театрдын репертуарын карап, кандай кылсак тигиндей мындай деп мага звонок этип калды. Замке, мен Өзбекстандан bir piyes aldırdım. Temir Ayal деген. Özbekçe Temir Hatun деп коет да. Мен билем ал пьесаны. Билем дедим. Sen билебиз го, sen өзбекче жакшы билесиң. Ошону которуп бербейсиңби? Комедия да бул. Ана бизде репертуарда комедия жок экен ушу. Койдуртайын деп атам. Мейли, алып келип бер дедим мен. Пьесаны алып келип берди. Анан которуп бүтүп бердим. Мен азыр үйдө жөн эле отурган жокмун. Көп болду. Мен китеп жазып атам. 70% бүтүп калдым. Кудай буйрса. Ашы өзүм жөнүндө. Эми темасы кандай болот билбейм мен баягы. Кусалыгым менин театр деп предварительно бир өзүмчө бир эме коюп алганмын. Анын ичинде ошол мен өзүмдүн таржымаларым, театрга болгон көз карашым, кечээки театр, бүгүнкү театр, эртеңки театр. Сиздин достчулукка көз карашыңыз?
Мен достчулукка көз карашым аябай жакшы. Бир, экинчиси, мен достчулукту ыйык тутам. Менин атам айтып калчу эле, өзүндө ошо катуу болуп атканда бар бир дос балам менен барсам, мен досум болот папа деп ошентсем, балам, досум деген дос деп айтсаң, абайлап айтып жүр деди. Эмне болду ошон? Дос деген пайгамбардын аты. Эгер сен оозуңан дос деп чыкса, анда сен ага өмүр бою карызсың. Ал дос деп айтса, ал сага өмүр бою карыз. Ушундай ыйык нерсе дечи да. Мен ошол моягымда калып калган аябай. Мен бала кезден бери чогуу жүргөн досторум бар азыр. 7 үй биле катышабыз азыр дагы. Анан ичинде бул республикага белгилүү, белдүү адамдар бар. Доктор науктар бар. Полковниктер бар, майор, жеке ишкер. Анан атты жерин кургатпай келип турушат үйгө. Эли журтуңузга каалоо тилейиңиз? Кагалайын кыргыз элим, эң биринчиден жерибизде тынчтык болсун. Ынтымак-арашкерлик болсун. Ден соолук болсун деп тилейм. Чоң рахмат агай. Рахмат. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Рахмат. Сиз ушу кыргыз элине керексиз. Ушундай жаштарды жакшы тарбияңызды берип, өзүңүздүн талантыңызды, өзүңүздүн сырыңыз менен бөлүшүп жатканыңызга абдан кубанычтабыз. Бар болуңуз демекчибиз. Ошо силер дагы ишиңерде ийгилик болуп, чыгармачылыктын улуу дайрасында жээгине чыгып калбай, толкунунда калып калбай, эркин сүзүп жүрүшүңөргө мен тилектешим. Рахмат. Маданият жүзү программабыздын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Замирбек Соронбаев болду. Эмки эфирден жолугушканча жаш туруңуздар.